Бишкекте аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин отуруму өттү. Отурумга жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев катышып, өз сөзүндө кеңештин негизги максаттарына токтолду. Жогорку кеңеш аялдардын, балдардын укуктарын коргоо жана гендердик теңчиликти камсыздоого багытталган мыйзамдык базаны чыңдоо жана алардын аткарылышын көзөмөлдөө жаатында жегердүү иш алып барууда. Айрыкча үй бүлө институтун, көп балалуу энелерди жана аялдар арасындагы ишкердүүлүктү колдоо, бардык чөйрөдө гендердик балансты камсыздоо артыкчылыктуу багыттарыбыздын бири, деди төрага. Жыйында түрдүү тармактар боюнча кеңештин алкагында ишке ашырылуучу пландар тууралуу баяндамалар жасалды. Эскерте кетсек, аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңеш жогорку кеңештин төрагасына караштуу консультативдик кеңешмелик орган болуп саналат. Ошол эле учурда аткаруу бийлигинде дагы бул маселе көңүл борборунда калган эмес. Маселен, бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин мүчөлөрү бар, аялдардан тууган, бирок тилекке каршы бир аз азыраак. 3 министр бул деле мен ойлойм мындай жаман көрсөткүч эмес. Ошондой эле облустук администрациянын жетекчилеринин орун басарлары, райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилеринин орун басарлары, шаарлардын мэрлеринин орун басарлары дээрлик 90% социалдык саясатты тейлеген орун басарлардын 90% аял затына. Мындайча айтканда, бардык мамлекеттик структураларда бул маселе мындай татыктуу мамиледе болуп келе жатат.